23 bölüm. Ыйса çoğulgan ilminin şakirtlerine kayrılıp mınday dedi. Din mugalimleri menen fariseylerde Musa'nın mıyzamdарын sizlerge çeçmelep berүү biyligi var. Oşonduktan alardın aytkandарын atkargıla saktagıla. Бирок kılgandарын kılbagıla. Antken alar özdөрү aytkandарын atkarышпайт. Оор, адам чыдагыс dini erejilерди başkalardan jonuna artıp, alardı götörүүгө jardam иретинде, чыпалагында тийгизип коюшпайт. Алар эмне кылышса да элге көрүнүш үчүн кылышат. İçine ыйык жазуунун аяттары салынып, маңдайлары менен колдоруна байлануучу кутучаларды чоңойтушуп, чапандарын этегин обу жок узартышат. Аш тойлордо төртө, синагогаларда алдын корундарда олтурганды жакшы көрүшөт. Базарларда элдин устат деп эпилдеп, саламдашып турганын сүйүшөт. А силер болсо бири-бириңерге боордошсуңар. Ошондуктан устат деп аталбай эле койгула. Анткени баарыңардын устатыңар бир. Эч кимди ата дебегиле. Анткени баарыңардын бир атаңар бар. Ал асмандагы атаңар. Эч кимди жолбашчы деп да айтпагыла. Анткени баарыңардын бир эле жолбашчыңар бар. Ал Машаяк. Араңардагы эң чоңуңар силерге кызматчы болсун. Ким өзүн өзү көтөрсө, ал басынтылат. Ал эми ким өзүн өзү басынтса, ал көтөрүлөт. Дин мугалимдери менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силердин шоруңар куруйт. Анткени асман падышачылыгынын эшигин жаап, адамдарды киргизбей жатасыңар. Өзүңөр да кирбейсиңер, киргени жаткандарды да киргизбейсиңер. Дин мугалимдери менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силердин шоруңар куруйт. Анткени бир кишини өзүңөрдүн диниңерге киргизиш үчүн деңиздерди сүзүп өтүп, жердин четине чейин барасыңар. Анан максатыңарга жеткенде аны өзүңөрдөн экесе көп тозокко татыктуу кылып чыгарасыңар. Сокур жолбашчылар, силердин шоруңар куруйт. Анткени силер ким ибадаткана менен ант берсе, эч нерсе болбойт. Ал эми ким ибадатканадагы алтын менен ант берсе, айткан сөзүн аткарыш керек дейсиңер. Акылсыздар жана сокурлар, кимиси улук? Алтынбы? Же алтынды ыйык кылып турган ибадатканабы? Ким курмандык жай менен ант берсе, эч нерсе болбойт. Ал эми анын үстүнө коюлган тартуу менен ант берсе, анда ал айткан сөзүн аткарыш керек дейсиңер. Сокурлар, кайсынысы маанилүү? Тартуубу? Же тартууну ыйыктап турган курмандык жайбы? Курмандык жай менен ант берген адам курмандык жайдын өзү менен да, анын үстүндөгүнүн баары менен да ант берет. Ибадаткана менен ант берген адам ибадаткананын өзү менен да, анын ичинде жашаган Кудай менен да ант берет. Асман менен ант берген адам Кудайдын тактысы менен жана анда олтурган Кудай менен да ант берет. Дин мугалимдери менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силердин шоруңар куруйт. Жалбыз, адырашман, зиренин түшүмүнүн 1/10 зекетке бересиңер. Ал эми мыйзамдагы маанилүү нерселер калыстык, бооркердик жана Кудайга ишенимдүүлүктү калтырып койдуңар. Силер ушуларды сактап, тигилерди да калтырбашыңар керек болчу. Сокур жолбашчылар, силер чымынды чыпка менен сүзүп аласыңар. Бирок түөнү
жутуп коесуңар. Дин мугалимдери менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силердин шоруңар куруйт, чыны табагыңардын сыртын жууйсуңар, бирок ичиңерде талоончулук менен сугалактык ашып ташыйт. Сокур фарисей, чыныңдын сырты таза болуш үчүн биринчи ичин тазалап ал. Дин мугалимдери менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силердин шоруңар куруйт. Анткени силер акталып, кооздолгон күмбөз сыяктуусуңар. Күмбөз сыртынан кооз көрүнгөнү менен ичи өлүктөрдүн сөөк саагына, ар кандай ыпластыкка толгон. Анын сыңарындай силер да сыртыңардан элге такыба көрүнгөнүңөр менен ичиңер толо эки жүздүүлүк менен күнөө. Дин мугалимдери менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силердин шоруңар куруйт. Анткени силер пайгамбарларга күмбөз куруп, адилдердин эстеликтерин кооздоп, анан эгер биз өткөн ата-бабаларыбыздын убагында жашаган болсок, анда пайгамбарлардын канынын төгүлүшүнө эч кошулмак эмеспиз дейсиңер. Ушунуңар менен өзүңөрдүн пайгамбарларды өлтүргөндөрдүн тукум экениңерди айгинелеп жатасыңар. Макул, ата-бабаларыңардын күнөө чөйчөгүн толтура бергилечи. Эмне болор экен? Кара чаар жылаандар, ажыдаардын тукумдары тозоктогу жазадан кантип качып кутулар экенсиңер. Карагыла, силерге мен пайгамбарларды, акылмандарды, дин мугалимдерин жиберем. Алардын кээсин өлтүрөсүңөр, жана жыгачка керип саласыңар. Кээсин синагогаларда сабатасыңар, жана саризине чөп салып, шаардан шаарга кубалайсыңар. Адилеттүү абылдын канынан тартып, эң ыйык жай менен курмандык жайдын ортосунда силер өлтүрүп тынган Барактын уулу Закирдин канына чейинки адилеттүүлөрдүн жер бетинде төгүлгөн баардык кан үчүн жаза тартасыңар. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Ошонун баары үчүн азыркы муундун адамдары силер айыптуу болосуңар. Ай Иерусалим, Иерусалим, сен пайгамбарларды өлтүрүп, Кудай жиберген адамдарды ташбаранга алдың. Аттиң, балапандарын бооруна чогултуп, канатына калкалаган тоок сымал канчы ирет сенин элиңди чогултайын дедим. Бирок силер каалаган жоксуңар. Эми мына үйүңөр каңгырап ээн калат. Силерге айтып коеюн, эгебиздин атынан келатканга урмат деп айтар убак келгиче мени көрбөйсүңөр.